Садыр Жапаров кесиптешиңиз азыр абакта. Атажурт Мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев журналист Майраш Базылакунованын көрсөтүүсүндө маек куруп жатып, Садыр Жапаров тууралуу суроолорго дагы бир ирет жооп узатты. Ташиев Жапаровду абактан бошотуу үчүн керек болсо, анын ордуна түрмөгө олтурууга да макул болоорун айтты. Мен ойлоймун, Садыр бүгүнкү күндө өзүнүн кылмыш кылган кылмышына жараша түрмөдө жаткан жок. Жаткан жок. Садыр сөз түрдө кайсыл бир кландардын, кайсыл бир мафиялык түзүлүштөрдүн жертвасы болду. Курмандыгы болду. Садыр бүгүнкү күндө ошол кыргыз элим деп, кыргыз журтум деп, кыргыз элине кайсыл бир деңгээлде бир ак так кызмат кылайын деген саясатчыларды мен бул адам болуп жаралган өмүрүмдө ушу Садырдай балдарды аз көрдүм да. Мүмкүн Садырды мен ошолордун эң сап башына коюшу мүмкүн. Ушу Садыр эл деп, журт деп, мамлекетим деп жүрүп азап тартты. Ошондон дагы ал азабына кошулуп, жеке үй бүлөсүнүн канчалык азаптарын тартты. Эмне үчүн биз таш боор болобуз? Эмне үчүн тагдырдын, Алла Тааланын, Кудайдын башына салган оор күндөрүн биз жибите албайбыз? Мына ушул биз жибите албайбыз. Эгерде Садыр коррупциялык элементтер менен бирөөнүн акчасын тартып алып, бирөөгө бир кыянатчылык кылып, же мамлекетке зыян келтирип олтурса, анда башка иш эле. 100 000 деген долларларды алып взятка алгандар, мамлекет үчүн канчалык оор кылмыштарды кылгандар бардыгы чыкты. Ал эми Садыр болсо бүгүнкү күндө дагы деле түрмөдө отурат. Макул, Садыр түрмөгө тыкты, олтургузду, эски бийлик отургузду. Эми азыр чыгыш керек эле. Эми азыр бүгүнкү күндө Садыр жөнүндө айтканда менин ички дүйнөм аңтарылып кетет да, ички дүйнөм аңтарылып кетет. Себеби Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды темир адам экен деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Садыр темир экен да. Ушунчалык кээде оюм келип кетет. Мен деле азыр эч нерсе кылбай эле жүрөмүн. Бекер эле жүрөмүн. Мен деле бирөөгө бир чоң пайда келтирбей эле жүрөмүн. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Дос деген көп болот экен. Дос баягы бийликте турганда дос болот экен, баягы колуңда болсо дос болот экен. Анан камчыга окшоп ушундай кыйын абалда турган достор өтө аз. Чыныгы дос деп мен ушуну айтам. Бул дос десем баягы туура болбой калат бар бир тууган экен да. Дос айрылат, сөөк айрылат дейт. Булар бир тууган ушунчалык эгиз козудай кыргыз элинде иштеп берет, Кудай кааласа чыгат. Мен ишенем, кыргыз эл дагы ишенет. Сөзсүз абактан чыгат, чыкканда дагы майрам менен чыгат. Дуалдын тээп туруп чыгат деп ишенем. Эгерде дос болсоң ушундай дос бол. Дос болбосоң жадаңдай болуп жүрөй. Отурбу? Садыр менен камчынын достугу трайбализм деген нерсенин, кыргыздагы трайбализм деген нерсенин ташталганын чыгарды. Муну баягы 25 жыл кыргыз мамлекетин бийлеп жүргөн шүмшүк чал бар, ошол чыгарган. Демек, трайбализм жок экен да Кыргызстанда. Себеби бириси ак, бириси тоңдон, бириси жалы барбыдан болуп атса, кандай трайбализм жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Бул кыргыз элдин бактысы. Кыргыз эл күткөн ушундай лидерлерди. Чаңкап турган керек болсо, ушу чаңкоону ушу эки жигит кандырат деп эсептеймин. Ал эми алдыдагы парламенттик шайлоодо Атажурт жана Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын Камчыбек Ташиев жетектеп барышы толук мүмкүндүгүн белгилеген. Муну коомчулук арасында кызуу колдоого алгандар арбын. Бул Мекенчил деген партиябыз бар. Садыр Жапаровдун Мекенчил деген партиясы бар, муну жакшы билесиздер. Мен ушул Садыр досумдун бүгүнкү күндөгү камакта олтурушу мен үчүн өтө чоң сыноо. Ушул сыноону Алла Тааланын берген сыноосун, бул Садырдын эле башына түшкөн сыноо эмес, Садырдын досторунун, туугандарынын, санаалаштарынын, колдоочуларынын бардыгынын башына түшкөн сыноо. Бирөөсү чыдап акырына чейин туруп берип атат, бирөөсү чыдабай кетип калып атат, бирөөсү тажап атат, ар түрдүү нерселер бар да.
Бирок ошол эле мезгилде мен ушул суноону мындай бир татыктуу өткүзсөм деген бир оюм бар да. Себеби Кудай буйрса сөзсүз Садыр ал жактан чыгат, абактан чыгат. Ошондуктан Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясы же аны биз кошуп ата журтка кошуп чогуу алып барабыз. Же болбосо мен ушу Мекенчил партиясы жетектеп барып калышым да мүмкүн. Анда менин негизги максатым болот ушул Садыр Жапаровдун санаалаштарын, Садыр Жапаров деген адамдарды башыны бириктирип туруп, ушул балага бир колдоо, жардам көрсөтүү болот да. Ташиев бул патриот жигит. Кыргыздын бүгүнкү күндөгү болсо номер 1 өтө патриот жигит. Садыр Жапаровдун бу дагы патриот жигит. Патриоттугунан камалды. Ачык сүйлөп, ачык айтып, мамлекетти өнүктүрүш керек. Кумтөрдү талап атат, тоноп атат, жеп атат деген сөзү үчүн күнөөкөр болуп атат ал киши. Ал киши да патриот. Демек, эки патриоттун биригиши калган бийликтегилерди чоочутуп, үркүтүшү бул аштан бышык. Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев да Кыргыздын менмин деген жигиттеринин бири. Турмуш система, бийлик, далай жолу бени сындырганга аракет кылды. Далай жолу сындырган, бирок сынган жок булар. Садыр Жапаров боюнча эле калып атат. Садыр Жапаровдун атын сатып көптөр ар кандай иштер кылып ишти. Ал жөн эле жатат, айтып атат, "Эй, мага тийишпегиле, мен өзүм акталып чыгам" деп атат. Чынбы я? Ошол нерсени Камчыбек айтып атат. Элге жетпеген нерсени жеткирип атат Камчыбек. Экөө бириксе, акталып чыкса ал бала Кыргыздын азыркы мына оорчулуктан, азыркындай татаалдыктан чыгарып кетүүгө чоң күч болот эле. Азыр мына шайлоонун астында өтө күчтүү саясатчылар биригиш керек. Бириндеп мындай кылса дагы чачырат, бени сындырат. Ошон үчүн мен айтат элем Камчыбекке дагы ошол келечеги булардын турмуш оор сыноого салып койду. Экөөнү тең салды. Экөө тең отуруп чыкты. Билесиңби? Бирок Жамал эртеби кечпи баарын буларды өз ордуна коет. Эл журт билет. Эли журту бар экен, ушундай азаматтар бар экен, биз ушул жерде жашап атабыз. Мен ушундай ойлойм да. Эгерде ушул шайлоодо ушу Ата журт партиясынан Ташиевдин партиясын колдобосок, анда биз өзүбүз гана күрөлүү болобуз. Бирөөгө ана шайлап алып барган аркасын ыйлап жүргөнүн кереги жок. Азыр ушул учурдан пайдаланып, ушу эки жигиттер, ушу эми лидерлерин айтып атам да, ушу жигиттерди колдоп алышыбыз керек. Мындай мүмкүнчүлүк 5-10 жылда бир келет экен. Ушу бардык жарандарды, адилеттикти, чындыкты сүйгөн жарандарды ушу Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровдун биригүүсүн колдойбуз жана ушуга силерди да колдооңузга чакырам. Ушундай адамды биз чыгарып, ушундай адамды мамлекетке, элге, журтка иштетип калбасак, кимди иштетебиз? Каяктагы талаадагы коррупционерлерди, элди тоногондорду, мына азыр элдин кен байлыктарын тоногондорду, элге зыян келтиргендерди, мына келген инвесторлорду крыша болуп алышып туруп, элдин тоноп, мына миллионер, миллиардер болуп алышып туруп, биз азыр шайлоону өткүзөбүз, элди сатып алабыз деген адамдарды колдойбузбу? Биз эл деген кандай болуп калдыкпыз? Кандай адам болуп калдык бизчи? Садыр эгерде түрмөдө ошол жатып бир нерсе боло турган болсо, биздин элге эч качан кечирим болбойт. Кудай сактасын. Элге кечирим болбойт. Ошондон Кудай сактасын, Садырды биз чыгарууга үмүтүбүздү үзбөйбүз, аракетибизди кылабыз. Сөзсүз түрдө Кудай кааласа чыгат, мамлекетине кызмат кылат. Биз ушуну камсыз кылышыбыз керек. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.